Каарманыбыз 30 жаш курагында жогорку кеңештин депутаты болгон. Бирде өйдө, бирде ылдый болуп, куулма саясаттын майданында талыкпай эмгектенип такшалды. Жалпысынан парламенттин 4 жолку чакырылышына депутат болду. 4-чү чакырылышта 1 жыл спикерликти аркалады. Мындан сырткары мамлекеттик катчы, коопсуздук кеңештин катчысы сыяктуу бир катар саясий кызматтарда иштеди. Кыскасы, саясатчы катары далай ашууларды ашып өтүп келет. Бул анын тандаган жолу. Ал эми саясатта бийиктиктерге жетүүнүн сырлары адамдын таза болуусу менен байланыштуу. Тилекке каршы таза саясатчы эч качан эч кимге жаккан эмес дейт ал. Саясатчы бул кесип эмес. Бул жүрөктүн өкүмү. Баягы эт менен челдин ортосунда жүрө берсең да болот. Үнүңдү чыгарбай, тымпыйып, өтө керектүү инсан болуп. Азыр кыргыздар тымпыйгандардын заманында. Былтыйып болуп туруп, былгытып, баардыгын жасап коюп, бирок эч нерсе билбегендей болуп, олтура беришсе эле мөлтөйүп эле, ошо курсагы тойгон күчүктөй болуп. Жакшы көрүнө берет. Элде ошолорду жакшы көрөт. Андай саясатчы болгондон көрө болбой койгон жакшы. Саясатчы бул акын сыяктуу ошол заманда күйүш керек. Түтөш керек. Күйгөндө анча-мынча бир учкун чыгыш керек, жарык чыгыш керек. Анан жанагы бар менен жоктун ортосунда аты да жыты да жок болуп жүргөндөн көрө болбой койгон артык. Ошол 7-класста Амадумаровдун дагы бир пикири. Өмүр бою максатсыз жашаган инсандан уя салып балапан ачсам деген куштун ою кымбат. Бул дагы 7-класста Амадумаровдун ою. Же болбосо максатсыз жашаган адам агып бараткан дөңгөчкө тете. Бизде кыргыз саясатчылардын баары дөңгөч. Агып кете берет. Бүгүн бул жакка буруп койсоң ал жакка агат, эртең тиги жакка буруп койсоң тиги жакка агат. Мен кайда баратам деп сурабайт. Агып кете берет. Дөңгөч эме эмне бул? Жок. Туура эмес жакка агып атабыз деп кыйкырсаң, элиң да кошо чокуйт сени, тебет. Бийлигиң да тебет сени. Сен туура эмес айтып атасың деп. Биз менен кошо агасың дейт. Же болбосо чыгып кет дейт. Мына ошондой кооптуу, жаман, өтө жапайы, өтө караңгы заманда жашап атабыз. Саясатчы болуп бул оңой эмес. Азыр эми ак үйгө жети уктаса түшүнө кирбегендердин баары ак үйгө кирип алган. Эми саясатчы деп айтпаш керек аларды. Кандай болуп депутат болуп калганын билбейт. Алар өмүрүндө ишенип коюңуз, конституцияны окуган эмес. Анан көкүрөккө баягы депутаттык төш белгини тагуу менен акыл кошулуп кетпейт. Же адамдын мүнөзү өзгөрүп кетпейт. Кандай болсо ошол бойдон калат. Саясатта бийиктиктерге жетүүнүн сырлары эмнеде деп ойлойсуз? Сиз жакшы эле. Тазалык жана тазалык. Саясатта каттуу саясат жүргүзүү үчүн инсан таза болушу керек. Кайсы бир деңгээлде мынау турмуштун кызыкчылыктарынан баш тартуу керек.